Мынау машина. Жигерлер, амансыңар, барсыңарбы? Молодежь. Реклама боюнча тугандар Москвада номер 1 азыр эркин такси болуп атат. Азыр машина мына бар. Дагы гаражда канча машина бар? Аренда никогда бербейм. Аренданы мен билем, кантип айдайбыз биз. Уже менен 2 адам выкупта уже бүтүрүштү. Чыгарып бүттү уже. Чыгарып кетишти. Машинада багажда бир ачыңчы. Место жок вообще мына. Мындай карасаң. Если вдруг бирөө айтып атса, ушундай бардакпы десе, да, ушундай бардак. Дальше будан буяка тартасып тартпайсызбы? Тартам. Тартасыз. Тартам. Ошол видеону кайрымдуулук видео тартып атканда акча алып болбойсузбу? Иногда чын подавленный моменттер болот. Монти отуруп калган болот. Сигарет улам чегип. Опасно экен. Мен өткөндө видеосун көрүп алып, неме кылдым? Карап калган бала чыгып аткан. Сен мажикесиң да, нагы эле мажикес. Өткөндө кем он салып жүрөсүң? Билбейм. Ошолоңуз көрбөй эле коюн. Ачып көрөр, кааласаң, канча акча бар экен ачып көрөр. Бул эме, машинаны текшерет, бул баягы талшымер. Таксиде зеркине берип коесуз. Бергем. Не бар ада? Помада. Билбейм, эмне экен. Билбейм, эмне экен. Не бул? Кимдин комментариясы баягындай көп эме болсо, лайк алса, менде 2 видео регистратор бар. Ошону берем. Болду. Кимдин комментариясы эң көп эме популярный болсо, баягы лайк алган, ошого видео экону видео регистратор беребиз. 11-12 январда саат 1-ден 2-ге чейин келсеңиздер, буйруса аш бекер болот. Достор, ассаламу алейкум. Кантемировский метрого, чайхана, Царицыногу конокко келдик, достор. Бул жер жаңы ачылыптыр. Өзүбүздүн туугандар ачкан. Чайхананын эми тамактары өтө сонун экен. Бирден азыр тамактандык. А сиздер менен дагы ичини толук көрсөтөмүн, туугандар. Метро менен келем дегендерге Кантемировский метро где-то бир 200 метр чыкса керек. 3-чү выкыттан чыгасыздар. Машина менен келем десеңиздер, адрести экранга жазып койдум. Парковка мына жерде бар. Парковкадан проблема жок, туугандар. Жүргүлө анда. Келесиздер, мынакей, кафе Царицыно дейт. Ушул жерге келесиздер дагы. Эшиктен кирип эле. Пожалуйста, чык. Пожалуйста, чыга бересиз. Жакшысызбы? Ылдыйды карап түшөсүздөр, туугандар. Достор, эшиктен киресиздер. Киргенде эле ылдыйды карап түшө бересиздер. Мына бул эшик, туугандар. Киргенде эле бир аурасын көрүп эле. Жарык. Өтө сонун чайхана экен. Жаңы ачылыптыр. Азыркы убакта эртең мененки 10-дон кечки 12 чейин иштеп атат экен. Буйруса февралдан баштап 24 саат иштейбиз деп атат, туугандар. Столдор турат. Кабиналары жок экен, бирок мынтип компания менен, достор менен келип тамактанып кетсеңиздер болот. Бул жакта баарын көргүлө. Кыргызстандагы суусундуктардын бардыгы бар экен. Ошол эле душес, султан чай, соктор бардыгы бар экен. Намазканасы дагы бар экен, туугандар. Намазканасын айтып өтөлү. Келип туруп, намаз убакыты болуп калган болсо, бул жактан намазды окуп чыксаңыздар болот. Анан кийин жаш балдар менен келгендер болгон болсо, мынакей, жаш балдарга дагы столчиктерди коюп коюптур. Бул жакта ошол туалети, дааратканасы бардыгы бар, туугандар. Анан компания менен келем дегендер болсо, столдорду бириктирип туруп, жашына кылып коюп берет. Анан жакшылык, жамандык, Кудайдын арак-барак болсо, алар дагы телефон аркылуу сүйлөшүп, кеңири маалымат алып туруп өткүзсөңүздөр болот, туугандар. Телефон номерин коюп койдум. Келсеңиздер, бул жакта Чымбай ТВ дейт. Брадан. Ассаламу алейкум. Дамды болсун. Тамактарды көрсөтөлүчү. Эми биз кичине жедик. Шашлыктары, этият болчу, оператор дагы палпысыраак бала. Туугандар, мынакей, казан кебабы, ашы, борсогу, суусундуктардын түрлөрү бар. Келип, дарыз жок экен. Дарыз жайында келет. Туугандар, телефон номерин койдум, экран жазып койдум. Келип, обед маалында, кечки маал тамактанып, эс алып кетсеңиздер болот. Келе бересиңер, силер күтөбүз. Чайхана Царицыно. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, достор, туугандар, амансыздарбы? Мен кечегиде видео чыгарсам, ошол видео жакшы болду да. Нурия менен чыгарганбыз, Нурия бизнес класс мененчи. Бүгүн Кудай буйруса, башка бирөөгө өчүрөткө келди, туугандар. Мына машина. Машинаны көргөндөр, тааныгандар болсо керек. Ушул машинаны азыр ичине бир көрөбүз. Кичине кыска интервью кылабыз, өткөнгүдөй эле, туугандар. Азыр операторум жок, камера тарткан бала жок, өзү тартып атат. Бере бериң ага. Ассаламу алейкум. Кадайсыз? Оператор жок, кийин экен, а? Кыйын негизи. Бериң эми. Туугандар. Ассаламу алейкум. Такси. Анвар братанга келдим.
Ассалаумалейкум. Денсаулық жақсы. Менің көршілеріммен, подписчиктеріммен бір амандасып сөйлесіп алам. Так, сен ключевой емен сөзің қандай еле? Bir фишкаң бар еле ғой? Жігер. Ай, жігерлер, амансыңар, барсыңар бы? Молодежь. Туғандар, бүгін Анваркаға келдік. Құдай бірса, мини интервью қылабыз. Анваркадан кішкене сөйлесеміз. Өткенгі тема бойынша, Можно. мен сөйлеп шықтым. Көрдім. Сөйлеп отырсыңар. Бұл жақтағы айтқан. Машина құлық болсын, аға. Рахмат, бұл пока что құлық болсын ба, поздравлять еткендерді қабыл алырым. Бірақ пока что менікі емес. Пока что бұл парк деменікі, мындай. Парктікі да емес, бұл банктікі пока что. Жақсы. Неме екен, М-грант екен, Жил М-грант, максимальная комплектация. Комплектация бірақ бодрый екен. Өте сонын екен. Бесті ушыл жерді Анварга? Шу жерде, Путилковская шоссе 117, мен 5,5-дан шу жерде жұмыс қылам. Машиналар келсе реклама тартам. Эми ага чейин не кылат десеңер, ага чейин уктайм. Анан анча-мунча баягындай таксопарк же баягындай автосервис болсо ошол жакка барып коем. И конечно такси кылам. Реклама боюнча тугандар Москвада номер 1 азыр эркин такси болуп атат. Жок. Бар. Каты. Машина сатам десеңер, ошол жерге келе бересиңер. Мынакей, окей. Путилковский дечи. Мойка бар бул жердечи. Мойка бар. Мойканы кылат. Пылесос Бекер. Эркин такси каналынан келдиңиздер, Пылесос Бекер. Анакей. Неге эркин такси? Неге эркин такси? Атыңыз Анвар. Атым Анвар. Мекенеси шу жерде айта кетейин, көп эле эркин дешет, мен көп эле уже билип калышты Анвар деп. Эркин деген бул ушу сөз жагат да ма? Эркин, эркиндик. Биз кыргыз, Кыргызстанда кыргыз эл эркин жүрөт да. Биз баягынтип мындай бирөө бизди баягынтип эме кыла албайт да, негизичи. Эркин деген бул свободный, независимый. Значит, свободный, независимый канал, свободный, независимый такси. Ушундай отурлар. Акыркы жолу таксиге чыктыңызбы? Жакында чыктыңыз, Постоянно чыгам. Бирок көп чыкпай койдуңуз эле. Жок, мен өзү негизи Мойроен кататем иногда. Анан жаңы жылда өзү Kia Rio айдайт элем го. Kia Rio'нун эми анча-мунча кузовунда жумушу бар болчу, таксиге не вариант болчу да. Но мен чыгып атам. Но азыр пока чыга элекмин. Азыр машинамда бар. Дагы гаражда канча машина бар? Гаражда бар. Гаражда дегенде кандай бул? Менин машинамбы же? Өзүңүз канча машинаңыз бар азыр? Номерлик Kia Rio бар. Башка жокпу? Калгандары выкупта. Бирөөгө бергенсиз выкупка? Ооба. Арендада жок? Жок, арендада жок. Мен аренда никогда бербейм. Аренданы мен билем, кантип айдайбыз биз. Баягы рельстер бар го. Ошол жерден кантип секирген өткөндөрдү билем мен. Мен өзүм да арендада жүргөн ошенткем, ачык эле айтыш керек. Ошого выкупка берем. Выкупка ыңгайлуу кылып, кыргыз эл кыйналбай турган кылып берем. Уже менен 2 адам выкупта уже бүтүрүштү. Чыгарып бүттү уже. Чыгарып кетишти. 2016-чы, бирөөсү 2017-чи. Тосон. Жамгыр жауда тугандар. Камерадан көрүп атабы, көрүнбөй атабы билбейм. Машина отуруп сүйлөшөлү, ака. Кеттик. Отургуңуз. Мына машинада эмне бар экен бир көрөлүчү. Бирок машина өтө жинди экен, Каякта жинди? Бодрый машина экен. Артында биринчи көрсөтөйүн. Машина да. Тески бар экен. Бул офиста. Мунун карасаң, сен мунун карасаң, азыр мен реклама эмес го, бирок кана. Ногу всегда даяр турат биздечи. Бул каяка? Баняга. Эми реклама болуп кетишет моюм азыр. Сары челек. Мындай. Шака баняга барабыз анча-мунча. Машинада бардык нерсе болсо керек, бирок машинада багажда бир ачыңчы. Место жок вообще мына. Мындай, мына карасаң. Бирок түшүндүңөр, бул киши такси кылбайт. Жок, мен кылам, иногда кылам, но просто көп эмес да. Мына кара. Бежевый салон бул Kia Rio жакында оңдойм, жакында. Жана Kia Rioңуз эмеспи? Ошонуку. Жакшы. Ептеп машинада, короче. Багаж чачпай эле койгон, ака. Эми багажда болот. Көп нерсе бар, бирокчу. Бир нерсе таап албайм мен. Машинаны көрдүңөр. Көп бар экен. Алдыга отуралы. Mo салонда свети башкача го, арты дагы башкачабы? Жок, арты өзү негизи мындай клиент көп отуруп экен деп баягындай эмени защита коюп койгон, өзү клиент көп отурат го. Ошого баягындай чехолдон бастырып койгон. Эми мен баягы видеосъемка даярдамаган үчүн машина азыр чачылган. Мындай видеого тарта турган мезгил эмес да, мынабычы азыр. Ошого мен если вдруг бирөө айтып атса, ушундай бардакпы десе, да, ушундай бардак. Бирок машина сонун экен. Ковриктер сервис өттү. Ооба. Монитор дерси экен, бирок анча-мынча М-грантта жок, только максималкада барбы? М-грантта бар, бирок по-моему кичинерээк да. Бул баягы
максималканы кушунам. Бирок максималкада камера 360 жок экен да. Достор, Белес парктын офисине келдим. Электронный путевой салганычы. Белес паркка парковый самозанчы болуп кошулуп иштесеңиздер болот. Ошондой эле мынакей аппарат турат, официальный туугандар, электронный путевой салсаңар болот. Жана ошондой эле парковый самозанчы болуп кошулуп иштегендерге мен атымдан келсеңиздер, бир жума иштегенден кийин балансыңыздарга 1000 рубль салып коет туугандар. Офиске келип, бардык документтерди бүтүрүп кетсеңер болот. Кисарттан, арак-берактан бардыгынан жардам берет туугандар. Белес парк, парктын проценти 1%. Биз менен иштешкени чакырабыз, келе бересиңер. Так, туугандар, эми сүйлөшөлү. Анвар ака, өткөнкү мен сүйлөп чыккан боюнчачы, 1-2 суроо берейин. Токода жерин айтабыз да. ДТП болуп, жана акча сурап чыккандар боюнча. Сиз өзүңүз дагы кийин өзүңүздүн оюңузду айттыңыз. Ошол боюнча айтыңызчы, дальше будан буяка тартасыз тартпайсызбы? Тартам. Тартасыз. Тартам. Мен эгерде бирөө чалса, допустим, мен алар историясын айтат да. Мен дейт, допустим, карызга батып калдым. Кыргызстанда мага жардам бере тургандар жок. Мен, допустим, ата-энем жок деши мүмкүн, же тууган урук мага жардам бербейт. Мен өзүм жалгызмын, жардам айла жоктон сурап атса, если даже 300 миңдик болсо, бирок шартына карап баягы кыйнап аткан болсо, реально элечи, анда жардам берем. Бирок ушул жерде айта кетейин, эгерде мен тартканда көп эле ойлошот экен, сразу эле ошо акча чыгып калабы депчи. Нет, андай ал акча чыгыш үчүн 2-3 жол тартыш керек да. Анан ошол видеону кайрымдуулук видео тартып атканда акча аласыз албайсызбы? Жок. Эми кантип алам, өзү зорго жүрсө. Өзү элден сурап атса. Элден сурап атса. Бирок аны көбү акча алат деп ойлошот. Ойлошот экен. Бирок андан акча. Жок, акча алган болбойт андай. Наоборот, андан көрө ошол жерге келгенде анын духун көтөрүп, тууган, эч ойлонбо. Кыргыз эл сени таштап койбойт, баягы духтан көтөрүп, иногда чын подавленный моменттер болот. Монти отуруп калган болот. Сигарет улам чегип, айтам, темир болуп табылат, өзүң аман-эсен экенсиң депчи. Мага да айтып калда болот, тартасыңбы дейт. Мен да тартам. Мисалы, сумма көп болсо, аны өзүңүз айтмакчы эле, шартына карап. Кече сизге дагы жазыптыр, мага дагы жазды. Бир бала геликти сүзүп алдым деди. Ооба, гелин туган сүзүп алган. 2 миллион 400 миң эсептеп бериптир. Аны ал айтып атат, чыгарып калсак керек, бир болсо чогуу барып. Ооба, аны чыгарыш мүмкүн эмес, потому что 2 миллион эсептептир анычы. 2 миллион 400 деди. Анан ал бала айтат, мен апам эле бар, атам жок. Бирок андай түшүнсө болот. 2 миллион действительно көп болду, жардам бериши. Мен дагы бирде айттым, акча чогулду, ооругандарчы. Жанагы операциясына эмес да, миллион чогулганда ошол айтат, оорусун унутуп калды да, миллионго машина алайын дагы аренда берип коеюн. Эми арыгандай адам болот да, бирок ушул жерде мен айта кетейин, эч качан бир адам бирдемке акылсыз бир эме кылса, бир движение кылса, баарын эле ошондой деп ойлобош керек. Себеби бирөө ошондой болушу мүмкүн, реально өзүнүн пайдасына. Бирөө башка бирөө действительно муктаж болуп, акча керек болуп атса, көп эле айтат, ДТПны эле тартып бересиң депчи. Эми мен если баягындай ооруп калгандар неме кылса, по возможности алардан чыгарам. Бирок анча-мынчаларды эле бир чыгарам го, постоянно чыгарып дейт. Постоянно чыгарып берсең деле чын баягындай жадап калат. Жадап калат экен. Бир чыгарасын, жардам берет. Бул суроону эмнеге берип атам? Себеп ошол видеону чыгарганда комментарийге келди да, эркин таксиге айтып кой. Ошол үчүн толук айтып атабыз, туугандар. Шартына карап туруп, сумма көп болгон болсо, дагы буюрса андай эми жардамдан акча алгандан кийин туура түшүнөсүңөр. Болот, ошол жерге комментарий жазгандарга айта кетейинчи, мен ачык эле айтып атам да. Мурун биз Кыргызстанда жүргөндө интернет жогунда баягы телевизор жандырабыз го. Ал жерде 3 мүнөттүк реклама болсо, төгүп чачпай көрүп отурасың да. Бул жерде YouTube'да бир возможность бар. Волшебный. 4-5 жол жазсаңар эле перекрутка болот. Видео жакпадыбы? Жылдырып жүрсөңөр болот. Ар бир адам өзү каалайт да. Надо көрөт. Кааласа көрбөйт. Кааласа жардам берет, кааласа жардам бербейт. Кааласа 500 рубль берет, кааласа 50 рубль берет. Бул жерде бирөө-бирөөнү заставлять эткен жок. Ошого мен билбейм. Жакпаса көрбөй кой. Реклама болгон болсо, бас өткүзүп кой. Конечно. Ошо менен бул суроо бүттү, туугандар. Эми эң кызык жерине келеличи. Эркин такси. Опасно экен. Мен өткөндө видеосун көрүп алып, неме кылдым? Эркин такси. Анвар аганын машинасында эмне бар? Машинасына эмне салып жүрөт? Даярданган жок.
Мына жерде машина тартып бүткөндө эле барадан тарта калалы деп тартып бүткүчө мен өзүм күтүп отурдум. Мен мындай даярдабайм да, бирок көбүнчө суроону дагы даярдабайм. Мына мен даярдангандан оларды жок кылып атчын. Мен мыналарды аккуратно коюп атырмын. Бул жер мына токой болуп калган мынакей. Не бар, эми көрөлүчү мына карабач. Зарядник бар экен. iPhone канча? Бул 10. Рабочий. Жок, свой эме. Шуну эме связга ушуну көтөрөм постоянно. Наркычы. Бул видео тартканы бул эме 15 Pro Max. 15 Pro Max. Мына азыр видеолор азыр загрузка болуп, алигин tutат мына. Секин обложкалар даярдап азыр кирип атат да. Болду. Мына. iPhone 15 экен. Ооба, бул рабочий. Но эмне? Бул эмигранттын ключү, баягы. Заштан сонун кылсызга? Ушу бойдон алгам мына. Ушу бойдон алгам. Мага жакпады, бир аз кичине чоңураак болот, чөнтөккө батпай калат иногдачы. Так. Алмаштырышат экен. Бул жерде регистратор. Эмне бул жерге коюп койдуңуз? Бул, короче, мияка жабыштырдым эле. Бул жакачы. Анан третий кольцодон экөөнөн өткөндөн кийин түшүп калды го чата. Бул жерге мындай коём да буну чана. Азыр коюп бератсызбы элдерге? Мен эмес, башка бир досум коет. Мен өзүм жетишпей атам, ал ошо өзү коюп берет. Жакшы. Так, бардачок көтөлүчүм. Бардачогунда эмне бар? Бул двухсторонний экен, а? Ооба, двухсторонний скотч. Так. Карап койгондо бала чукуп аткан. Сен мажикесиң да, нагы эле мажикес. Өткөндө комментарийче жазылып, бул перчатка кийген. Өткөндө суукта перчатка кабадыңыз. Бул машинанын документи экен. Машинанын документи. Бул жер регистратор. Ооба, эмес экен. Бул пучой лист турганда. Эми эмне салып жүрөсүз? Билбейм. Не болуп жүр бул? Биринчи кесесизби? Мен кичине аккуратный срез. Ордуна салып коелу. Мади ишин баштады, кечегиде комментарий жазат. Басына келсин сен. Мади жаман текшерип атат дейт го. Неме барат? Мына ачылабы? Ачылат, тартсаң. Ачыкчы бара. Кашылооңузду көрбөй эле коюн. Ачып көрөр, кааласаң, канча акча бар экен, ачып көрөр. Көрбөйм. Жок, көрөр, мына. Жок, мына, мен эме эмес. Мына. Не экен бул жерде? Акчадан башка эчтеке жок. Мына. Ушунча акча бар экен. Болду. Чай ичебиз азыр. Болду, эсеп. Так, мынаны бирге коюн. Бирден алайлы чака. Дагы кошелок. Жок, бул эме, машинаны текшерет, бул баягы талшымер. Болду. Машинаны текшерип. Жана краска, кайры краска. Ооба, кайры крашеный, кайры не крашеный ушу менен текшерет. Күчтүүсүз го, сиз аки. Ушуну менен. Анча-мунчасында жок мында. Бул керек блогерлерде. Бул керектүү нерсе, өтө керектүү нерсе бул. Жакшы. Так, дагы. Бул, по-моему, эме, тройник. GoPro турат мына жерде. Ооба, эптеп. Колдон таксиде зеркине берип коесуз. Бергем. Алыңызчы ака, алыңызчы. Өзүң алар да, мен не GoPro бар? канча? GoPro 8 бул. Иштетпей атасызбы? Иштетем. GoPro 8. GoPro 8. Машинанын нестеси? Бул Kia нестеси бул. Керекта. Ал үй жакта турат. Там не бар экен? Так, видео регистратор бар экен. Регистраторбу? Башкача го? Билбейм, ушу жерде турган экен, мунун сыры тияка ыргыт берген, керек эле жок мага. Не бар ада? Помада. Билбейм, эмне экен? Билбейм, эмне экен? Не бул? Болду. Так. Эми бул жагы ушундай экен. Багажды көрсөтпөй эле коелу, багажда өтө көп нерсе бар экен. Жакшы, көп нерсе таппадым бирок, Менде эмне бар эле? Менде ушу болгон эле ушу эле. Менде баягы нерселер. Керектүү нерселер. Повседневный жумушка аяк-бияка иштеткен. Анан мен машина тарттырам дегендер болсо. Машина канчаны тарттыңыз? Машинаны 1,5 тарттым. 1,5-дан тегиз эле. Неге 1,5 кылдым? Айтып коеюн, себеби өткөндө 1000ден тартып аткам, чын айткандачы. Кээ бир келет 1000ден эле тартып берем. Просто эми 1000ден неге тарттам? Мен ушу жерде иногда вот отурам го. Иногда 1 машина болуп калат. Иногда 3 машина болуп калат. Иногда 4 машина болуп калат. Иногда 10 машина болуп калат. Өткөндө кана жаңы жылга жакын вообще бирде машина келбей атты. Отурдум. Эми келсе келип калат, келбесе жок. Анан отуруп кичине бир аз машинаңыз болду. Иштеш керек. Иштеш керек. Мен эми чын ачык айтам, мен эч кимден скрывать этпейм. Надо будет өзүнүн номерин чалса деле 1,5 тартам. Тегиз бирок. Бирок нормальный баа да. 1,5. Тегиз эмеге эконом, комфорт бөлбөйм. Может быть, Матис келсе скидка кылып берем. Сиз жакшысыз го. Матис келсе тартпай койбойсузбу? Тартам. Любой машинаны тартам. Велосипед келсе да тартасыз. Тартам.
Мунусы жакшы экен. Эконом, комфорт, грузовой машина тегиз 1,5 бөлбөйсүз. Жок. Кымбат арзан машина бөлүнбөйт. Жок. Анан айта кетейин, кымбат машинаны анча-мынчалар мындай киргизбе дейт да. А мен киргизем. Ошону деле баарыбыз эле баягы эч кимди кыстабайт. Анча-мынча ошо кымбат машиналарды айтам. Өзүң менен кошо тарт дейм. Түш сөгүштү бирге угайлык дейм. Мен эле көрбөйм. Мен эле көрбөйм дейм, ошондой. Анча-мынча түшүп калышат. Көбүнчө негизи мындай да. Анварка бир машинаны тартып чыгарды. Бир Камриде мисалы наличкага 2 миллион 800 3 миллион деп койду. Ошол сатып аткан адамга комментарий жазылбайт да. Бул жака жазылып калат. Бул чындык, а? Эми бааны булар койбойт атат да. Мындай да, мындай Авитага деле ал өзү каалабасы менен киргизет, допустим, Авитагачы. Авитага деле комментарий канча жазасыңдар, ал Авито. То же самое здесь продажа болот атпайбы? Туура түшүнүш керек. Сен аны бул жак койбойт. Келип аткан клиент өзү. Жок, мен иногда өзүм коем. Түшүр дейсиз. Жок. Мындай кылат да, келет да, анча-мынчалар мындай. Мен бааны билбейм дейт. Срочно сатыш керек дейт. Бирок мен баа койгондор сатылат. Но шлагбаумдан чыгып кайра келишет. Не болсом, ошол жерден жылбай тур деди, келип атыптыр дейт да. Анан кээ бирөө айтат, баягы мынча баага койсок сата аламбы дейт. Анан жок туган, мынчага сата албайсың, мынча койсоң болот дейм. Ошол сатылат. Анан келип туруп, брат, меники 2019 жылкы соляris 1 миллион 100 миң дегесе, мен айтам, брат, сатылбайт бул. Жөн эле реклама кылып атасың, сатылбайт. Бекер комментарий жейсиң десем, чыгарып коер. Чыгарып коер дейт. На дурачка надеяться, я не знаю. Мындай болот экен. Мен мурун кете-кете тартып калчу элем, азыр мен тартпай калдым. Ошол туугандар, силер менен Эркин такси. Да, ассаламу алейкум, да бир жолу. Мейли, мекендештер, жумуштарыңа ийгилик, главное. Кыргыз эл дедим эле, өткөндө кыргыз эл эмес, таксиде бөлүнүп атады. Таксистер деле ошо кыргыз элге кирет. Ошого бөлүнбөйлүк. Неважно, ДТП чыгабы, бирөө ооруп чыгабы операцияга деп бөлүнбөй. Ким кандай кааласа, ошондой жардам беришибиз керек. Главное, ала кандай кыргыз элин эч качан бөлүнбөйлүк, биримдикте болушубуз керек. Ошол эле каалайм мен. Неважно каердесиң, Африкадабы, Москвадабы, Кыргызстандабы бөлүнбөшүбүз керек. Туура. Өтө сонун айттыңыз. Туугандар, ой пикирлер болсо, комментарий жазып койлу. Комментарийди окуйбуз. Жаккан болсо видеого лайктан басып, каналга катталып болсо. Если кимдин комментариясы баягындай көп эме болсо, лайк алса, менде 2 видео регистратор бар. Баягындай, мындай эмеле, баягы эмесинде коюлат го эмеле баягы. Общий коюла турган. Общий коюла турган, экөө бар. Ошону берем. Болду. Ким комментариясы эң көп эме популярный болсо, баягы лайк алган, ошого видео экөөнө видео регистратор беребиз. Мен берем. Канча убакыттан кийин карайбыз аны? Канча убакыт сен өзүң айтам, а? Өзүң айтасың сен. Жакшы комментарий жазгыла. Кимдин комментарийси көп лайк алган болсо, ошого Анваркадан видео регистратор. Ооба, 2 видео регистратор. Экөөнү тандап алабыз. Жок, өзү экөө эле. Экөө калды да. 2 адамга. 2 адамга беребиз. Мынакей туугандар. Жакшы комментарий жазгыла, видео регистратор утуп алсаңар болот. Тили келбей калат. Өзүңөрдүн комментарийга лайк басасыңар, досуңар өтүп, но комментарийга лайк баскыла туруп, короче, ошо комментарийиң менен видео көтөргүлө дейм. Рахмат аке, яман поддержкада яман бересиз да. Поддержкадан мага яман берет да. Анваркач реклама сүйлөшүп берет. Мисалы, мына блогерлердин арасына биринчи кошкон ушул Анварка болот мен, Ооба. 2 жыл мурун. 2 жыл өтүп кетти, 2 жыл болуп кетти. Мен да баштаган почти 2 жыл болду. 1,5 жыл точно бар да, 2 жыл болуп калды. Чалгансызбы эмеде да, сүйлөшөлүк да. Ошол туугандар, бардына ийгилик, жакшы дегиле, лайктан басып, комментарий жазгыла. Видео регистратор беребиз. Ассаламу алейкум.